Урматтуу мекендештер, ушу 13 апрель быйылкы жылкы датага биздин республикада дагы 42 жаңы COVID-19 коронавирус инфекциясы менен жугузуп алган оорулар жугузуп алгандар катталды. Алардын ичинен Бишкекте 10 адам, Чүй областынан 6, Нарын областынан 9 киши, Ош областынан 9, Ош шаарынан 5 киши, Жалал Абад областынан 2 киши жана Баткен областынан 1 киши коронавирусту жугузуп алгандыгы аныкталып атат. Жалпы жону менен Кыргыз Республикасы боюнча 419 оору жугузуп алган оорулар катталды. Жалпысынан Жалал Абад областында 91, Ош областында 128, Ош шаарынан 59, Чүй областынан 27, Бишкек шаарынан 69, Баткен областынан 5, Нарын областынан 34, Ысык-Көл областынан 6 адам ушу ковид менен жугузуп алышты. Бир сутканын ичинде стационардан 13 пациент айыгып чыгарылды. Жалпы жону менен республика боюнча башынан 67 пациент айыгып, сакайып, аман-эсен үйүнө чыгарылды. Ушул эле учурда медицина кызматкерлери 16 учуру катталып, 9-у Бишкек шаарынан, 4-ө Ош областынан, 2-ө Ош шаарынан, 1-ө Баткен областынан катталды. Баштан бери келаткандан ушу медицина кызматкерлери ооруп калган, жугузуп алган учуру 79 учурга барып калды. Жанакындай жугузуп алгандардын арасынан 224 аял кишилер, 195 эркектер. Азыр өткөн суткада жугузуп алгандардын ичинен 23 аял киши болуп, 19 эркек. Жашына бөлүп келе турган болсок, 15 жашка чейинкиси 39, 1 жашка толо электер 3, 16-дан 19 жашка чейинкиси 12, 20-дан 35 жашка чейин 105, 35 жаштан 55-ке чейин 157, 55 жаштан өйдөрөгү 106 адам катталып, жалпы жонунан 419-ду түздү. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 347 адам жатат. Оор акыбал менен 11, реанимацияга кармалып турганы 6. Орто оорчулукта 336 адам бүгүн дарыланып атат. Айтып кеттим, 67-си сакайып чыгып кетти. Каза болгондордон 5 болуп туруп атат. Жалпы жонунан контакт болгондорду айта кетели. Жакынкы биринчи категорияда контакттар 1359 адам көзөмөлдө турат. Экинчи категориядагы контакт болгондордон 5540 адам биздин көзөмөлдө. Жалпы обсервацияда туруп аткан адамдардын саны 947 менен турат. Бүгүнкү күндүн да бир орчундуу маселеси катары айтып кетишим керек. Ушу медицина кызматкерлери ушул коронавирус менен жугузуп алган учурлары өсүп калгандыгы байкалып атат. Жалпы биздин калкты дагы ушул маселе кооптондуруп атса керек. Бирок айта кетиш керек, акыркы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча деген дүйнө жүзүндө 22 000ден ашык медицина кызматкерлери ушул коронавируска дуушар болуп турган кези. Кээ бир айта турган болсок, мына Италия мамлекетинде 15 000ден ашык медицина кызматкерлери дуушар болуп, бүгүнкү күндө ошо дарыланууга мажбур. Бизде болсо мына 79 болуп атат. Мунун деген жанакындай себептери дагы ар кандай болушу мүмкүн. Анткени мына ВОЗдун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген аналитический материалдарына такалып келе турган болсок, таянып, ошол жерде өтө жакын жанакындай биздин ооруп калган адамдарды тейлеп аткан учурларда же болбосо ошол жерде көп убакыт ошол жерде болуп, жанакындай медициналык тейлөө учурунда жугузуп алышы мүмкүн. Же болбосо жалпы элдин арасында түшүндүрүү иштерин же башка контакт болуп атат, ошолор менен иштеп аткан учурларда тыгыз жанакындай
оорулар менен байланышта болуп калганда ошо жугузуп алып аткандары маалым. Мына ошол ар бир медицина кызматкерлеринин жугузуп алган учурларынын баары тыкыр комиссия аркылуу изилдеп азырдан карап чыгып атабыз. Бул дагы жалпы мен бир дагы ушу өзүмдүн коллегаларыма деген мындай күнөө кое албайм. Анткениден аябай баягы мекенин астында, элдин астында кызматын кылам деп ошол жерде чуркап баарыбыз тең чуркап жүрүп иштеп атабыз. Ошол учурда мына морекиндей жалпы ушул оорунун өзгөчөлүгү ошондо экен, биздин медицина кызматкерлерибиз дагы ушундай жугузуп алганга да дуушар болуп жатышат.